Жогорку кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган мыйзам жана турмуш программасы саламатсыздарбы. Бул жумада эл өкүлдөрү кандай мыйзамдарды кабыл алышып сунушташты, аны менен катар парламентте кандай көйгөйлүү маселелерди көтөрүштү. Алгач мына ушуга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бүгүнкү күндө биздин антимонополия кызматы жакшы жумуш алып барбай атат окшойт. Себеби биздеги керектүү күндөлүк керектелүүчү товарлардын баасы күндөн күнгө асман чапчы баратат да. Күндө биз бардык эле менин кесиптештериме кайрылып атса керек биздин элдерибиз. Ошону бир жөнгө салып, мына күнүмдүк керектелүүчү баягы чарбалык кирсамынан баштап башкалардын баары күндөн күнгө көтөрүлүп атат. А бирок ошол эле мезгилде биздин ал өзүбүздүн жергиликтүү дыйкандар өстүргөн товарларыбыз мындай баасы өтө төмөн болуп кетти. Ошо пактаны айта турган болсок, быйыл мына 80 сомдун тегерегинде гана болуп атыптыр. Былтыры 100дүн үстүндө болгон. Быйыл мына өзүбүзгө белгилүү болгондой жанагы соляркалар баары кымбат болду. Бүгүн терген адамдардан жогорку баада терип атат. А бирок мына бул пакта көтөрүлбөй атыптыр. Ошол эле мезгилде элдин арасында ушундай мындай такталбаган маалыматтар жүрүп атат. Кээ бир адамдарды айтып, ушул пактаны антимонополия кылып алыптыр, мынанчадан көтөрбөйсүн дегендей кылыпчы. Урматтуу кесиптештер, баардыгыңыздар жакшы билесиздер, биз кыргыз элибиз эң негизги жашообузду, турмушубузду мал чарбачылык менен өткөрөбүз да. Бирок күндөн күнгө мал урулук мына түштүктө аябай күчөдү. Нокен районунда күнүнө 4-5тен мал жандык урдалып, же Өзбекстанга кирип кетет, же ички базарларга сатылып атат да. Мына 165 статьяны кайра алып келиш керек. Бул статьяны жок кылып, ордуна 205 статья киргенинкен ал жөн эле урулук болуп калыптыр да. Эгерде биз Алмаз Акунчанович, эгер ушул мал урдагандарга жазасын катуу кылбасак, күндөн күнгө күчөп, канча деген элдерибиз мал жандыктарынан айрылып отурушат. Россияга барышат экен, иштеп, тапкан акчасына үйүнө жөнөтөт, ушу мал жандык алып койгула деп, малын багып, семиртип, мына базарга алып чыгам деген кезде алып келип, уруулар келип алып кетет. Нокен районунда мен кече күнү эле барып келдим, күнүнө 4-5 мал урдалып атат. Баткен областынын айрыкча Лейлек районунда бүгүнкү күнү ички миграция өсүп атат. Ошондуктан мына кече сентябрда болгон коголаңдан жарадар болгон адамдарыбыз үйлөр жараксыз болуп калды. Бүгүнкү күнү мына мамлекетибизде Ак Кеме, Достук мейманканалар бар. Ошол жактагы ата-апаларыбызды бала жакалар менен бекап келип убактылуу жашап турсак, эртең кышында кантип жашап болот? Ошондуктан Алмаз Акунчанович ушул маселенин үстүнөн да бир карап чыксаңыздар. Мына 7-чакырылыштын депутаттары биз 50 миллион доллардын тегерегинде, Алмаз Акунчанович, сиз да эске алып койсоңуз, ратификация кылып, кредит алып, Бишкек шаарынын мэриясына алып бердик эле. Ага чейин да жергиликтүү кеңештен 6-Созовдагы бир 40 миллион тегерегинде алды эле. Жалпысынан 100 миллион доллар ушул биздин мэриянын автобустарына жана троллейбустарына. Автобус болгондо дагы электро автобустарды алсын дедик эле. Алын максаты эмнеде болчу? Эртең бүрсү күнү жол кире көтөрүлбөсүн. Эртең бүрсү күнү тариф маселеси көтөрүлбөсүн деп кылдык эле. Тилекке каршы мына бүгүн мэрия ал автобустарды дагы, троллейбустарды алып элек, аз калгансып, бүгүн тариф көтөрүп атат. Айтканны шылтоосу айлык көтөрүлүп атат. Эми айлык көтөрүлгөндүн 30-40% эле ал госслужащийлер. Бир колубуз менен айлык көтөрүп, экинчи колубуз менен кайра тарифтерди көтөрүп беребизби? Туура эмеспи? Кана ошол немелер. Биз ошон үчүн урматтуу төрага, атайын бюджет комитетине жана транспорт комитетине тапшырма берип койсоңуздар, биз карап чыгайлы. Маселе эмне болду? Акчалар каякта? Кана электроавтобустар, кана жана троллейбустар, жана тариф маселесин дагы того терин коелу. Бул азыр акырын алып келип атып, социальный взрывга алып келет бул тариф. Айтканы менен кичине болгону менен, бирок жөнөкөй эл кыйналып атат да. Ансыз деле продукты кымбаттап атса, биз ошо тарифти көтөрөбүз дейбиз. Туура эмес, Алмаз Акунчанович. Буну тапшырма берип, карап коюңуз. Рахмат. Россия Федерациясы санкцияга кабылгандан бери Кыргызстан аркылуу Дубайдан, Грузиядан биздин жарандарыбыз машина алып барып сатып атышат, триллион кылып атышат. Бирок ошол эле убакта келген машинаны Аламединде бир башкача растаможка кылат экен, Авторыныкта башкача растаможка кылат экен, Ошто бир башкача растаможка кылат экен. Бардак. Бир единый тариф деген
например, көбүнчө жанагы люксовый машиналар келет экен. Мен балдар менен сүйлөшүп атам анча-мынча. Ар түрдүү жанагы тарифтерди коюп алышыптыр да. Бир мамлекетте бир таможня жагынан бир тараптуу саясат жүрсө жакшы болмок. Кимдин таанышы күчтүү болсо арзаныраак растаможка кылып, таанышы жогу 2 эселеп, 3 эселеп растаможкалар жасап атышыптыр да. Бул жарандар, бизнесмендер кайрылып атат. Ушуну бир эске салып койсоңуз, таможня тармагынчы. Мыйзам жана турмуш программасынын бүгүнкү чыгарылышында сунушталып жаткан ички соода жөнүндөгү мыйзамдын демилгечиси катары депутат Гүлшаркан Култаева менен маек кылганбыз. Аталган мыйзамдын максаты, зарылчылыгы жана натыйжасы эмнеде? Маекте сөз болот. Ички соода жөнүндөгү мыйзамга учурда азыр толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Негизи максаты эмнеде? Биздин Кыргызстанда Кыргыз Республикасынын ички соодасы жөнүндөгү мыйзамы бар. Ал мыйзамда биздин өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги регистрация болгон, катталган жана ушул жакта соода тармагы боюнча ошондой эле өндүрүүчүлөрдүн ортосундагы болгон эрежелер туурасында негизинен кабыл алынган мыйзам бул кабыл алынган экен. Буга киргизип аткан өзгөртүүлөрдүн азыркы бирден бир биз демилгелеп чыгып аткан өзгөртүүлөрдүн негизи максаты бул азык-түлүк коопсуздугун коргоо боюнча ошондой эле биздеги өзүбүздүн Кыргызстандагы ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо багытында болуп келатат да. Бул кантип кандай жолдор менен биз колдошубуз керек? Негизинен ата мекендик өндүрүүчүлөр өздөрүнүн товарын өндүргөндөн кийин аны сатып өткөрүү кыйынчылыктарга туш келип жаткандыгына байланыштуу биз так эрежелерди ал жерге киргизип жатабыз. Мурун иштеп жатышканда булар өкмөттүн токтому менен иштеп келишкен. Ал жакта мына соода түйүндөрүндө эң чоң супермаркет, гипермаркеттерге товарларын өткөрүп атканда булардан алынуучу сыйакылар, андан сырткары сатып өткөндөн кийинки төлөнүүчү ретро бонустардын шарттарын, андан сырткары ошол гипермаркеттерге, супермаркеттерге жанагы биздин өндүрүүчүлөр алып барган товарлардын кирүү бонустарын кандай шартта болуш керек, андан кийин сатылган товарлардын жанагы өздөрүнүн жарактуулук мөөнөтүнө жараша акчаларын төлөп берүү туурасында 4 эрежени карап, аларды ошол мыйзамга бекитип берели деп атабыз. Эмне үчүн? Эми булар мурун келишимдин негизинде иштеп келишкен. Ал эми келишимде бузулган мезгилде мындай мыйзам жок экен да. Кантип ошону кайра башынан өндүрүп алыш үчүн же бир мындай азайтыш үчүн мына рыноктун шартына байланыштуу. Анткени бизде эмне дефицит болсо эле базарда, кандай товар керек болсо эле баардыгы импортный товарлардан, импорт башка мамлекеттин ишканаларынын товарлары келип жайнап атпайбы. Алар деген кымбатчылыкка алып келип атат. Мына биздин элибиз, калкыбыз күндөн күнгө мына продукциялардын кымбаттаганын көрүп айтышып бизге мына арзандатып бериңиздер деген даризде. Андан сырткары эмнеге доллар көтөрүлсө эле биздин товарларыбыз көтөрүлө берет деп көп наразылыктар болуп атпайбы. Ошондуктан биз мамлекет азыр ар тараптан ушул өндүрүүчүлөрдү, өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдү колгоого, коргоого биз максат кылышыбыз керек жана милдеттүү болушубуз керек да. Ошондуктан мына кече коомдук талкуудагы болду. Андан сырткары парламенттик угуу бүт эки жактан тең. Өндүрүүчүлөр тараптагы, андан башка соода түйүндөрү менен дагы кеңири талкуу жараттык. Эми менин оюмча бул эрежелерди так биз жазып беришибиз керек, тактап беришибиз керек. Мындай бул мыйзам болгондон кийин ал мыйзамды ар бир жаран аткарганга милдеттүү болот. Жана ошондой эле биздин аз да болсо мына ата мекендик өндүрүүчүлөргө колдоо болот деп эсептеп ушуну демилгелеп чыктык. Ошо өндүрүүчүлөр деп калдыңыз, аларды колдоодо аларга кандай жеңилдетилген шарттар каралган ал жерде? Мына мындай да бир эле неме айтайын. Мисал айтайын да, эгерде өндүрүүчү 1 миллион сомдук товарын алып келсе, соода түйүнүнө, ал жерден мына мурун 15%ке чейин ретро бонус
сатылып бүткөндөн кийинки сый акы деген сөз да бул. Мен сиздин товарыңызды сатып бердим, ошон үчүн мага сый акы бериңиз деп. Мисалы 1 миллион сомдон 150 миң сом жөн эле ошол торговый сетте калып турганда. Андан сырткары ар бир товар жана маркалары болот да. Ошолорду мына текчелерге коюш үчүн дагы кирүү, мына ушул жерге менин маркетиме кирген үчүн ушуну төлөйсүң деп ар бир товарга дагы бир белгилүү бир өлчөмдө акчалар алынып турганда, биз ошо кирүү бонусун таптакыр жок кылып алып таштоону мына чечтик, сунуштап атабыз мыйзамда алынбасын деп. И андан сырткары бул баягы пайызсыз насыялоо болуп калып атат да. Бул өндүрүшчү келип товарын алып келгенден кийин сатылып бүткөндөн кийин ал жакта эрежелерди жок. 30 күндөн 45 күнгө чейин баягы товардын акчасын ала албай кыйналышат да. Ал эми баягы канчалык акчаны под реализация деп коет го, баягы албаган сайын ошончолук өндүрүш дагы өсүп өнүкпөйт да, акчалардын баардыгы товарга айланып же аны акчасын алып албагандан кийин. Ошондуктан ал жака биз такыр эрежелерди киргизип атабыз. Аларга мен ойлойм бул нерсе албетте колдоо болот. Мына жарактуулугу 10 күнгө чейинки продукцияда сүт азыктары бар. Алардын 10 күнгө чейинки жарактуулук мөөнөтү болсо, акчасын демек 15 күнгө чейин төлөп бериш керек. Эгер жарактуулук мөөнөтү 30 күнгө чейин болсо, анда анын ошо акчасын алган товардын акчасын 30 күнгө чейин төлөп бериш керек деп, мына ошондой так эрежелерди киргизип атабыз. Мен ойлойм бул өндүрүшчүлөргө бул абдан азыркы мезгилде башка атаандаштыкты жоюу, атаандаштык болуш үчүн башка импорттук товарларга буларга салым болот деп эсептейм. Алардын катарында эле ушу дыйкандар дагы булар менен байланыш эмеспи? Дыйкандарга болгон таасири кандай болот бул мыйзамдын? Бул мыйзамдын таасири мына бул азыркы айтып аткан өндүрүшчүлөр булар кайра иштетүүчү өндүрүшчүлөр да. Мен андан сырткары мына кластердик өнүктүрүү деп Айыл чарба министрлиги кайра иштетүүчү ишканаларга өзүнчө кредит беришет, дыйкандарга өзүнчө кредит беришет да. Дыйкандарды колдоо үчүн. А бирок дыйкандар ошол мезгилде эле өзүнүн өндүргөн товарларын сатышын сата албай ал жерде кыйналып атышат алар. Эмне үчүн? Алар менен биз дыйкандар менен сүйлөшкөндө айтышып атат да, биз деген 6%тен кредит алып атабыз, бирок аны өндүргөндөн кийин кайка барып сатабыз. Мына алалык мына былтыркы жайында мына айыл чарба багытында дарбыздарды, помидор, башкаларды айдашты, бирок ошол эле мезгилде бизде импортный товарлар бизде жайнап атат. Биз ошону айтып атабыз. Мына түздөн түз азыркы биз мына ата мекендик өндүрүшчүлөргө биз шарттарды түзүп ар жактан колдоп, мына ошол акчаларды, кредитти, арзан кредитти кайра иштетүүчү ишканаларга, ата мекендик өндүрүшчүлөргө бериш керек. Алар түздөн түз дыйкандар менен иштеш керек да. Дыйкандарга кредит бериштин таптакыр кереги жок. 66% эмес, 1%тен берсең дагы алар өндүргөн товарын сата албаса, анда анын эч кандай пайдасы деле жок. Ошондуктан мына башка мамлекеттин, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын алып, ошо кластердик өнүктүрүүгө биз өтүшүбүз керек. Себеби дегенде мына кайра иштетүүчү ишканалар көбүрөөк болсо, ата мекендик өндүрүшчүлөр көбүрөөк болсо, алар деген өздөрүнө керектүү сырьеолорду дыйкандар менен түздөн түз келишим түзүп иштешип, эч кандай пайыз алыштын кереги жок. Бул жакта мына ушул кайра иштетүүчү өндүрүшчүлөр менен дыйкандарды чогуу иштетиш үчүн биз биринчиден ата мекендик өндүрүшчүлөргө гана беришибиз керек да акчаны. Анткени мына Россиядан биздин канча деген ак май деп коебуз, подсолнечный масло келет да. Мына ошол жакта алар кандай кылышат? Кластердик өнүгүү деп аларга ошо кайра иштетүүчү заводдорго акчаларды пайызын азыраак 1% же 2% менен гана берет. Аларды ошондой шарт менен биздин өзүбүздүн жанагы күн караманы өстүргөн дыйкандарды акчаны сиздер ошол жака берип алып, анан кийин май чыгарасыңар деп. Алар кышында эле берип коюшат. Жазында чтобы тиги алардын жумуштарын башташ үчүн ошончо 1000 тонна же 10 000 тонна күн карама аларга заводко бериш үчүн дыйкандын башы оорубайт да, каяка сатам деген. Анын түздөн түз өзүнүн алчусу бар.
Ошондуктан бул мен ойлойм, биз мына эми баштадык, мына ушундай жеңилдетип мына мамлекеттик жактан өзүбүздүн мына мыйзамдар аркылуу колдоп атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоп берсек, андан сырткары мына кредит берип аткан мезгилде дагы мына ушуларды колдоп өндүрүүчүлөрдү биринчи бутка тургузуп алып туруп, андан кийин жанагындай шарттар менен дыйкандарга да жеңилдиктерди алардын өндүргөн дыйкандар, фермерлерге өндүргөн товарларын сатуу үчүн биз шарттарды түзүп беришибиз керек. Ошого да таасир этет деп мен ойлойм. Ушул мыйзам эгер ишке ашып калса, кандай натыйжа берет? Негизи ушул азыркы бааларды оздуктоого жардам тиеби? Бааларды албетте бул натыйжасы бааларды оздуктоого тиет. Анткени бул жакта азыр мындай да кошулуп кетип атпайбы, булар азыраак төлөп башташат. Биринчиден мындай болот да. Өндүрүшчү өзүнүн өндүргөн товарларын көбөйтөт, ассортименттерин көбөйтөт. Канчалык товар көп өндүрүлгөн сайын ошончолук товар арзандайт да. Экинчи жагынан бул жерде миграция дагы, эмгек издеп көпчүлүк биздин жаштарыбыз башка жака кетип атпайбы? Мына ошон үчүн эгерде биздин өзүбүздүн өндүрүүчүлөр көп болсо, мына ошол жакта жумушчу орундары дагы түзүлөт. Мыйзамдын негизинде биз ошолордун баардыгын мындай баа жүргүзүү саясатын дагы контролдоп атабыз. Анткени мына биз эртең азайтып бердикпи өндүрүүчүлөргө, алар өздөрүнүн товарын өндүргөн товарын да кымбат сатпаш керек. Алар макулдап атышат өндүрүүчүлөр. Мейли бизге мына өзүбүздүн өндүргөн баабыздан эле сатып ошол жака кирсек, анан азаят деп. Алар бир жагынан мына өндүрүүчүлөрдөн өзүнүн өздүк наркы арзан болот, экинчи жагынан супермаркетке келгенде дагы алардын үстөк кошулуучу баалар арзандап, мына элибиз үчүн, калкыбыз үчүн импорттук товарлар менен бирдей болбой арзаныраак болот деген ниеттебиз. Канткенде ушу ата мекендеги өндүрүүчүлөрдүн товары атаандаштыкка туруштук берет? Эң башкысы бул жакта көбөйтүш керек да, бардыгы иштеш керек. Бүт бардыгы сырье өндүргөндөр дагы, кайра иштетүүчүлөр дагы мындай жумуш иштеп турса эле, ошондо андан кийин атаандаштыкка туруштук берет. Анткени мына карасаңыздар, бизден 5% гана биздин айыл чарба продукциялары кайра иштетилип атат. Калган 95% чыгып кетип атат дагы. Ал жактан бизден кайра иштетилип, кайра упаковка кылынып, же консервация болуп туруп, кайра бизден 6-7 эсе кымбат болуп бизге келип атат. Ошондуктан бул жакта бардыгыбыз чогуу иштешибиз керек. Буга көңүл бурбасак, биз мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, чек ара маселеси кандай кыйын. Жабылып кала турган болсо, бизде азык түлүктөрдү ал жактан өткөрбөй турган болсо эле, мына тез эле баа көтөрүлүп, ошондуктан бизде ар дайым запас болуп туруш керек. Эми мамлекет өзүнүн эми арзырынча арзан кредиттерди гана бергенге багыт алыш керек. Эми башка мамлекеттерде мисалы азык түлүк коопсуздугун жоюу үчүн субсидияларды берет. Субсидия ал эми алардын бюджети толгон өлкөлөрдө. Бул деген субсидия деген билесиздер да, бекер ошо дыйкандарга, кайра иштетүүчүлөргө акча мамлекет берип турат. Ар тараптан чоң мамлекет болгондон кийин мамлекеттик колдоо болбосо, өндүрүштү, кайра иштетүүчү өндүрүштү башкарыш, аны баягы адамдын өзүнүн керектөөчүлөрдүн куполуна толуш үчүн абдан көп убаракерчилик керек, абдан көп жумуш жасаш керек. Ошондуктан ошол өндүрүүчүлөрдү биз ар тараптан колдоо биздин мамлекеттин жалпы өкмөттүн, анын ичинде мына биздин жогорку кеңештин милдетибиз. Биздин милдет ушундай мындай мыйзамдарды керектүү эл үчүн, иштетүүчүлөр үчүн жеңил боло турган мыйзамдарды кабыл алып берүү болуп эсептелет. Бүгүнкү чыгарылышта мыйзам жана турмуш программасы болду. Аны мен Миргүл Эшбаева алып бардым. Биздин берүүнүн максаты депутаттардын ишмердүүлүгүн чагылдыруу жана аны менен катар жазылган мыйзамдардын маани маңызын ачып берүү болуп эсептелет. Толугу менен жогорку кеңештин YouTube баракчасынан күзөтсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.